Ош областында Ооган согушунда курман болгондор эскерилди. Советтик аскерлердин Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 32 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Оогандстанда уланган 10 жылдык согуштан кийин советтик аскерлердин толугу менен чыгарылып кеткенине 32 жыл толду. Кыргызстанда болсо согушка 7000ден ашык жоокер жөнөтүлгөн. Алардын 252си курман болгон, 1,5 миң жоокер түрдүү жаракат алса, 4-өө али күнгө чейин дайынсыз. Ооган согушунун ардагерлери мамлекеттин камкордугуна алынган. Аларга айына 6 миң сомдон, ал эми майып ардагерлерге 7 миң сомдон республикалык бюджеттен компенсация төлөнөт. 10 жылга созулган согушка 80 миңден ашык аскер катышкан. 4 жылдан кийин 1989 жылы 15 февралда советтик аскерлер Оогандстандын аймагынан толугу менен чыгып кеткен. Бул күнү достор чогулабыз. Кече ушунун немесинде арапасында ок атуу боюнча көнүгүүлөр болду. Алдагын афганчыларды бир катар чогултуп, бири-бири менен сүйлөшүп, эң башкысы баарлашып кеткенге ошол рейдер көрөбүз. Бул бүгүн Ош областында биринчи жолу ушундай салтанаттуу обстановкада Афганстандан чыккан күндү белгилеп берип жатышат. Бүгүнкү күндө ал жактан инвалид болуп келгени түшүнүктүү, ал жактан согуштан. Эми бул жерге келгенден кийин мына уже 32 жыл болуп атат. Анын ардагерлер ошол 10 жылдар аралыгында качып келгендерден алдысы 60тан, эң акыры качышкандар 50ден ашып калды. Келгенден кийин ооругандар аябай көп. Эми аны биз тактап атабыз. Келгенден кийин өтүп кеткендер көп. Аны дагы тактап атабыз, себеп дегенде бул биздин көйгөй да, мындайча айтканда.